بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Siz benen bizdi ушундай туура жолго өзүнүн хидаят жолуна салган Аллах субханаху ва таалага көптөгөн мактоолор болсун. Эгер Аллах сиз биздерди ушул туура жолго салбаганда, биз дагы бир адашкан коомдордун катарындагы кишилер болот элек. Бизге ушул Аллахтан келген туура жолду, акыйкатты, акты, туура хидаят жолду көрсөткөн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Барыңыздарга Аллахтын тынчтыгы, амандыгы болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн сиздер менен карай турган маселебиз адамдардын же болбосо мусулмандардын бири-бирлеринин үстүндө болгон акылары кандай болот? Бул бир адам менен экинчи адамдын ортосундагы эле эмес, өзү жашоодо ата менен баланын ортосундагы ак укуктар кандай болот? Аял менен күйөөсүнүн ортосундагы ак укуктар кандай болот? Кошна менен кошнанын ак укуктары кандай болот? Жалпы эле адамзаттын жашоосундагы бири-бирлерине болгон ак укуктары кандай болот деген маселе жөнүндө бул аябай кең, аябай терең тема болгондуктан, иншалла бул теманы бир эле сабакта эмес, Кудай буйрса 2-3 сабакка бөлүп сиздер менен баарлашууга мүмкүнчүлүк болот иншалла. Эми оболу акы деген эмне жана укук деген эмне деген бизге суроо түштү эле. Акы деген бир кишинин экинчи кишинин үстүндө болгон мүмкүнчүлүгү, акысыны түшүнсөк, ал эми укук дегенде ошол акынын көптүктүрүнү билдирет. Акылар дегенде эле акы деген сөздүн көптүгү бул хукук же болбосо кыргызчасы укук болуп эсептелет. Адам баласынын жашоосунда мусулмандардын бири-бирине болгон аябай хакы, бир экинчисинин үстүндө хакы укуктары көп. Ошолордун ичинде Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: мусулмандын экинчи бир мусулмандын үстүндө 5 хакысы бар, 5 акы бар. Ушул 5 нерсени сөзсүз түрдө экинчи мусулман аткарыш керек. Бул нерсе эң биринчиси салам берсе саламга жооп берүү, ооруп калса барып көрүү, бул дүйнөдөн өтүп калса анын жаназасыга барып катышып, бул дүйнө менен коштошуу, жаназасыны барып бирге өткөрүү, эгер чакырган болсо ага жооп берип баруу, жана чүчкүргөн болсо чүчкүрүп, бул чүчкүргөндү исламда жакшы көз караш менен карайт. Качан бир мусулман киши чүчкүргөндө алхамдулиллах деген болсо, ага ярхамукаллах деп жооп берүү. Ушул 5 нерсе бул мусулман кишинин экинчи бир мусулман кишинин үстүндөгү акысы болуп эсептелет. Ал эми акы дегенде албетте бул жашоодо биз эркек аял болуп жашайбыз, үй бүлө болуп жашайбыз, кошна болуп жашайбыз, мусулман болуп, мусулман эмес болуп жашайбыз. Кыскасы ар кандай чөйрөдө жашаганда ошол коомдогу жашоодун ар бир абалга жараша өздөрүнүн акы укуктары болот. Мына жокоруда айткандай мусулмандын экинчи бир мусулманга болгон акысы аябай көп, бирок ошолордун арасында 5 нерсени биз айтып өттүк. Ушул 5 нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге осуят кылып калтырган мусулмандын экинчи бир мусулмандын үстүндөгү акысы деп. Бул 5 нерсе кээ бир убактарда ушул акысыны берүү важип болуп калат, кээ бир убактарда фарз болуп калат, кээ бир убактарда мустахаб болуп калат. Ошондуктан абалга жараша, мисалы үчүн бир киши экинчи бир кишиге салам берсе, ошол саламга алек алуу экинчи киши үчүн важип болуп калат. Же болбосо бир киши бир көпчүлүк кишилерге салам берсе, ошол жамаат салам берген кишиге жооп кайтаруусу мисалы үчүн фарз кифая болуп калат. Фарз кифаяны бир эле киши аткарганда ошол өзүнүн ордун таап, калгандар дагы ошол жоопкерчиликтен кутулат дегендей маани да. Мисалы үчүн бир киши көпчүлүк жамаатка салам айтса, ошо жамааттын ичинен эң аксакалы, же бир илимдүүсү, же имамы,
ошол киши ва алейкумуссалам ва рахматуллах деп жооп берген болсо, жалпы жамааттын мойнудан ошо саламга жооп берүү акысы мойнудан сакыт болот, мойнудан жеңилдейт. Ошондой эле мисал үчүн бир мусулман киши бул дүйнөдөн өткөн болсо, ошонун жаназасына баруу экинчи кошуна айылдын элинин бардыгына ошол жаназага барып, ошол мусулман кишини жаназасына катышуу милдет болуп эсептелет. Ал эми ошолчо элдин арасынан, жамааттын арасынан, бир айылдын арасынан бир киши барып ошол жаназага катышкан болсо, ошо жалпы айылдын мойнудан сакыт болот. Мындайча айтканда, жалпы айылдын эли ошол жаназага барып катышкандын сообуну алат деген маанини билдирет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, албетте бул инсандын экинчи бир инсанга болгон акысы ушул нерселерден ибарат болот. Мына жашоодо Кудайга шүгүр бул дүйнөнү Аллах субханаху ва таала жаратыш менен бирге бардык нерселерди мындай жуу менен, бири-бириге теңи менен кылып жараткан Кудай таала. Мисал үчүн асман болот, жер болот, күн болот, түн болот дегендей эле, эркек болот, аял болот, ушулга окшогондой бардык нерсени бир жуп-жуу менен кылып жараткан Аллах таала. Ошолордун ичинде инсаният дагы бул дүйнө жашоосунда албетте бул жуп болуп жашоого муктаж да болобуз. Жана бизге ушул нерсе Аллах тараптан жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тараптан бизге буйрулган. Бул деген нерсе үй бүлө курууну айгинелейт. Үй бүлө курууда албетте бул жерде аябай көп ак укуктар бар. Мен ушул бүгүнкү күндө ушул фатва бөлүмүнүн башчысы катары аябай жүрөгүм кейип, ушу үй бүлөдөгү күйөө менен аялдын ортосундагы ак укуктарды ушул маселеге бир мындай кененирээк токтолгонду туура көрүп турам бүгүнкү сабакта. Себеби ушул бөлүмгө, ушул фатва бөлүмүгө аябай ушул маселеде кишилер көп кайрылат экен. Бир учурларда устаз Чубак ажы кейип ушул маселелерди айтканда мындай уккан киши анчалык маани бербейт экенсиң, бирок башка түшкөндө ушул нерсеге чындап жүрөгүң ооруйт экен. Аябай мындай үй бүлөдөгү ак укукту билбестиктен, эркектин өзүнүн эркектик милдеттерини аткарбаса, аял киши аялдык милдеттерин аткарбаса, же өздөрүнүн акыларын билбесе, албетте бул үй бүлөдө мындай бир бузулуштук, же болбосо таарынышуу, ажырашуу, тилекке каршы ушундай бир жаман көрүнүштөр пайда болуп калат экен. Ошондуктан бүгүнкү сиздер менен болгон сабагыбызды ушу эркек менен аялдын ортосундагы ак укуктар жөнүндө баяндап, анан жыйынтыктасак туура болот деп ойлоймун. Албетте бул турмуш курууда никах деген аябай жакшы нерсе бар. Никах деген нерсе бул эки бөтөн болгон, бири-бирине эч кандай тиешеси жок болгон, бири-бирине кароосу дагы, мамиле кылуусу дагы, жакындоосу дагы арам болгон эки жаштын, бир эркек, бир аялдын бири-бирине үйлөнүүсү, бири-бирине баш кошуусу бул никах деп аталат. Ошо никах менен инсандар турмуш кургандан кийин, ошо никах байланган күндөн баштап эркектин дагы, ошо турмушка чыккан кыздын дагы өзүгө тиешелүү милдеттери жана хак хукуктары пайда болот. Ошо турмушка чыгып аткан кыз ошо күйөөсүнө макул болуп турмушка чыккандан кийин, ошо күйөөсүгө толук итаат кылып, баш ийип, моюн сунуп, ошо күйөөсүнүн көңүлүнө карап, ошо күйөөсүнү сыйлап, урматтап, ошо күйөөсүнөн жакшы салих перзенттерди көргөн болсо, ошолорго туура таза, так, жакшы таалим, тарбия, билим, илим үйрөтүп, ошо перзенттерди туура тарбиялоо бул аял кишинин милдеттеринен болуп эсептелет. Ал эми өзүнүн күйөөсүнөн талап кыла турган акысы, күйөөсү ошо аял кишини тамак аш менен, кийим кечеси менен, турак жайы менен, кээ бир учурларда ооруп калса дары дармектери менен, же мындай бир көңүлү сыгылып, бир зериккен абалдар болуп калса, бир көңүлүнү көтөрө турган
бир мындай бир куунак жашоо тартуулай турган абалдарды ошо күйөөсү түзүп берүү ошо аял кишинин хакыдан болуп эсептелет. Ал эми эркек кишинин милдеттери жана укуктары, эркек киши ошо өзүнүн никесине мен кабыл алдым деп кабыл алган аялыны башкалардан кызганыш керек, өзүн жалгыз таштабаш керек, аны тамак аш менен, кийим кече менен, үй жай менен жана башка турмушка керектелүүчү ар кандай шаймандар менен, нерселер менен, кооздуктар менен камсыздоо эркек кишинин милдети болуп эсептелет. Бирок бул нерсенин милдет дегенде кээ бир аялдар ойлоп калышы мүмкүн, өтө бир чоң даражада, чоң деңгээлде, масштабтуу бир баалуу нерселер менен деп ойлоп калыш мүмкүн. Жок, тилекке каршы андай эмес. Шарияттын көрсөткөнү ошо бир ортолой кишинин жашоосундагы тамак аш, кийим кече, үй жай жана башка каржылоо маселеси бир ортолой кишинин жашоосундагы каржылоо ошо шариятта көрсөтүлгөн. Анан кийин каржылаш керек, ошону милдеттүү түрдө караш керек десе, асмандан жылдыз тери бериш керек экен деп түшүнбөш керек. Жана ошол үй бүлө болуп баш кошкон аялды ар кандай учурда өзүнүн күйөөсү ден соолугуна дагы караш керек, ооруп калса дары дармек менен караш керек, жана ошо аялы өзүнүн күйөөсүнө итаат кылыштыкта дагы өтө бекем болуш керек. Себеби күйөөгө итаат кылуу бул аялдын эң негизги милдети болуп эсептелет. Бул ошо күйөөдүн хакысы өзүнүн аялы ал күйөөсүнө итаат кылуусу болуп эсептелет. Жада калса ошол аял кошнасыныкка чыкса, же магазинге чыкса, же бир досунукка барса, же атасыныкка барса дагы ошо сөзсүз түрдө өзүнүн күйөөсүнүн макулдугун алып, ыраазылыгын алып, анан кийин жолго чыкканы бул шарияттагы ошо күйөөдүн акысы болуп эсептелет. Эгер аял киши өзүнүн күйөөсүнүн ушул акысыны бербестен туруп, күйөөсүгө билдирбей, күйөөсүнөн жашыруун түрдө айтпастан, жооп уруксат албастан туруп жокоруда айткан жерлерге кадам койсо, жада калса өзүнүн атасынын, өзүнүн кошнасынын, бир тууганынын үйүнө барса дагы бул шариятта күнөө болуп эсептелет. Ошондуктан шарият бардык инсандарга милдеттерди бергендей эле хак укуктарды дагы берген. Ошол күйөөсүнүн акысыны, күйөөсүнүн укугуну тебелештик менен барабар болуп калат. Эгер аял киши күйөөсүнүн уруксаты жок, каалаган жагына басып чыгып, же бир алыс сапарларга чыгып кетүүсү, албетте бул ошо күйөөсүнүн акысыны тебелеп, Кудайдын астында күнөөкөр болгонго алып келип калуу коркунучтары бар. Ошондой эле күйөөсү дагы аялды алгандан кийин анын хакыны, укукуну толук түрдө камсыздабаса, Аллахтын астында чоң күнөөкөр болуп калуу коркунучу бар. Себеби ал киши нике кыйылып аткан убакта ушул аялдын толук жоопкерчилигини мен мойнума аламын деп жоопкерчиликти алгандан кийин ошол аял менен жашоодогу ар кандай абалдарда, жакшы жаман күндөрдө, бардык учурларда ошо аялдын дагы мындай жыргал жашоосуна, куунак жашоосуна, көңүлдүү жашоосуна, ибадаттуу жашоосуна, Кудайдан коркуп, Кудайга пенделигини аткаруу шарттарыны түзүп берген жашоосуна ошо эркек киши сөзсүз түрдө милдеттүү болуп эсептелет. Эгер ушул нерселерди аткарып бере албаган эркек болсо, анда ал ошо өзүнүн аялынын акыларыны тебелегенге барабар болуп эсептелет. Ошондуктан албетте бул турмушта ушул нерселерди ар бир жаш үй бүлөлөр, айрыкча ушу жаңы үй бүлө куруп аткан үй бүлөлөр ушул нерселерге көбүрөөк көңүл бөлсө, турмушка чыгаардан алдың же үйлөнөрдөн алдың ошо тиешелүү болгон бир ушу үй бүлөнүн түптүү болушуна, үй бүлөнүн бакубат болушуна, үй бүлөнүн бузулуп кетпешини шарттай турган бир маселелерди, исламдагы диний шар'ий маселелерди уул тарапта, кыз тарапта ушул нерселерди туура түшүнүп билип алып, анан кийин турмуш курса, үй бүлө курса, албетте ошол үй бүлөдө бекемдик, ошол үй бүлөдө бакубаттуулук, ошол үй бүлөдө бактылуулук, ошол үй бүлөдө бардык жакшылыктар болот эле деп ойлоймун. Тилекке каршы кээ бир учурларда азыр мына жаштарыбыз
мындай миграцияда жүргөн учурлар дагы көп болуп атат. Же болбосо мурдагыдай ата энелердин айтуусу менен эмес, жаштар өзүнүн каалоосу менен бир түгөй тандаганга, турмуштук жар тандаганга мүмкүнчүлүктөр болуп калып атат. Ушул нерселердин кээ бир кемчиликтердин себебинен биздин Кыргызстанда аябай көп жаш үй бүлөлөрдүн ажырашып кетүүсү катталып аткандыгы албетте бул өтө өкүнүчтүү, жүрөк кейиткен маселе болуп эсептелет. Ошондуктан жокоруда биз айткан инсандарга, баарыбызга тиешелүү болгон адамдын акысы, укуктары жана милдеттери болгон бардык акы, укуктарды, милдеттерди ар бирибиз өзүбүздүн жашообузда ушуну туура пайдаланып жана туура аткарсак, албетте бул өзүнүн огунда бардык жашообуз жакшы болот. Биз сиздер менен бүгүн мусулмандын үстүндөгү акысы жана үй бүлө жашоосундагы эркек менен аялдын бири-бирине болгон акылары жана милдеттери жөнүндө сөз курдук. Кудай буйрса кийинки сиздер менен жолугушуубузда иншалла кошуналар менен болгон мамиледеги мусулмандардын бири-бириге болгон акысы, бир эле мусулмандар эмес, мисалы үчүн биз Кыргызстан көп улуттуу эл жашайбыз, башка көп диндүү эл жашайбыз, башка диндин өкүлдөрү менен кошуна болуп калса кандай болот? Ушуга окшогон маселелерде кийинки жолугушууда сиздер менен кенен сүйлөшөбүз деп үмүт кылабыз. Аллах таалам барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик берсин, үй бүлөңүздөргө амандык берсин. Кудай таалам ар бир инсанды өзү укугуну билип, акысыны билип, милдетини билип, өзүнүн инсандык шарттарыны толук аткарып жашоого Кудай таалам ар бир кишиге күч кубат, жардам берсин деп тилейбиз. Себеби ар бир адам өзүнүн укугуну, өзүнүн милдетини так аткарып, өзүнүн жоопкерчилигини так аткарганда, ошондо коомдо бир стабилдүүлүк, коомдо бир өнүгүү, коомдо бир жакшылык болот. Тилекке каршы кээ бир учурларда ушул нерсени биз мындай бир унутуп калган же улутта калгандай абалды жаратабыз, же өтө билимдүү болуп кеткендигибизденби, бүгүнкү күндө кайсы эле маселени көтөрсө, ошону билүүчүлөр чыгат да. Бир медицина жактан айтсаң, медицинаны дагы айтып сүйлөп берүүчүлөр чыгат. Динди айтсаң, динди дагы айтып сүйлөп берүүчүлөр чыгат. Ошондуктан мындай кылбастан ар ким өзүнүн акысын, укугуну билип, молдо болсоң, ошо молдочулук диндин маселесин айткын. Врач болсоң, ошо врач, медицина жактагы өзүңө тиешелүү укугуң бар, акың бар маселеңди айтсаң, милиция өзүнүн милиция ишини кылса, ар ким өзүнүн ишини кылса, ошондо биздин маселелерибиз туура чечилип, биздин коомубуздагы жашообуз ынтымактуу, биримдиктүү жана ыргактуу болот эле деп жакшы үмүт кылабыз. Барыңыздарга Аллахтын жакшылыгы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.